14-июнь Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине карата Борбор калаада бир топ өзгөрүүлөр болду. Акыркы бир апта аралыгында Бишкек таза жана кооз шаар болуп чыга келди. Мына ошондуктан шаарыбыз таза жана тыкан болуусу үчүн сөзсүз түрдө чет өлкөдөн коноктор келиши керекпи деген суроо жаралбай койбойт. Баарыбызга белгилүү болгондой, саммитти жакшы өткөрүп алуу үчүн мэриянын бир катар ишканалары күндөгүдөн көбүрөөк иштегендиктери байкалды. Жалгыз эле мэрия эмес, жол кыймылынын кызматкерлеринин иши да ушул күнү көрүндү. Атүгүл делегация келүүчү жайлардагы цементтерди щеткалап жууганга да туура келди деп билдиришет тазалык кызматкерлери. ШОС катышкан мамлекеттерди көзүнчө уят болбой эле деп бүт аракетибизди жасадык. Филармониянын маңдайын щеткалап жуудук. Негизги тазалык эле эмес, бүт эле мэриянын службалары, анын ичинде Зеленхоз, Бишкек Свет, да башка службалар. Ошол биз биргеликте камдануу иштерин айтып кетсек, Аскаташ комплексинен баштап бүт жанагы ШОС делегациясынын маршруту боюнча эми биздин ишканабыз боюнча айтып кетсем, санитардык тазалоодон баштап памятниктерди жуумай, эстеликтердичи ошондой эле аларды боемой, анан жолдон дагы кандай иштер, көп эле жумуштар аткарылды, ошондой эле флагтарды илмей жумуштары. Албетте меймандар келгенде анча-мынча жерибизди жаап жашырганыбыз жакшы, бирок эл үчүн, шаар тургундары үчүн тазалык жана кооздук шарттары түзүлөбү деген суроо менен шаарыбыздын мэриясына кайрылып көрдүк. Биринчиден шаарыбыз үчүн, тазалык шаарыбыз үчүн болсо, шаарыбыз баарыбыз үчүн. Бул иштер биздин быйылкы жылдын планындагы иштер эле. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити болбосо деле жасайт элек. Коноктор үчүн эмес, шаар үчүн жасадык деп билдирди Бишкек шаардык мэриясынын өкүлү. Биз азыр кандай иштеп жатсак, ошол темп менен иштей беребиз. Эгер иш токтоп кала турган болсо, сиздер дагы эскертип туруңуздар. Бирок биздин өндүрүштүк пландар ШКУда аткарылган иштерден да көп. Ошол максаттарды, иштерди толугу менен аткарганга даярбыз. Ишибизди эч качан токтотпойбуз. Шаарыбыз дагы деле өркүндөй бермекчи. Тазаланган жер таза эмес, булганбаган жер таза демекчи, тазалыкты ар бирибиз өзүбүздөн баштасак деген ой. Ал эми шаарыбыздын көрктөндүрүү, оңдоп түзөө иштери дал ушул маанайда уланат деген ишеним чоң. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Нью ТВ.